Эртең өлкөдө өзгөчө маанилүү тарыхый күн. Кыргызстандыктар 10-чу президенттик шайлоого катышып, 6-чы ажосун тандайт. 17 талапкердин ичинен татыктуусун аныктадыңызбы? У нас две папки, чтобы вам удобно было не путаться. Эртең эл 2 тандоо жасайт. Кыргызстандыктар референдумда башкаруу формасын аныктайт. Сиздин бир тамчы сыя менен бир чымчыкча койгонуңуз өзүңүздүн жана өлкөнүн тагдырын чечет. Эми бул жолку тандоодо адашпайлы. Террорчулар милицияга кол салган окуяга 10 жыл болду. Кылмышкерлердин огунан каза тапкан 4 кызматкер жакындарынын эскерүүсүндө. Күйөөм аябай патриот болчу. Мен барбасам ким барат, мен кылбасам ким кылат деген эр жүрөктөрдөн болчу. Элдин тынчын бузгандардын мизин кайтарган милиция кызматкерлеринин эрдиктери тууралуу. Саламатсыздарбы? Эфирде апта ичинде болуп өткөн маанилүү окуяларга сара эсеп салчу жумалык берүүсү, аны мен Мирзат Муканов алып барам. Мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов бүгүн УКМКга суракка барды. Ал эртең менен саат 10го чакырылган. Өмүрбек Бабанов 2,5 саатка жакын убакыт тергөөчүлөрдүн суроосуна жооп берди. 12:30 атайын кызматтын имаратынан чыгып, суракка экс-президент Сооронбай Жээнбековдун бийлиги учурунда козголгон кылмыш иштеринин алкагында чакырылганын айтып, бирок тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн жагдайларын ачыктаган жок. 2017 жылы президенттик шайлоодо Жээнбековдун негизги атаандашы болгон Өмүрбек Бабановго саясий өнөктүктөн кийин катуу саясий куугунтук башталган. Муну менен мурдагы бийлик Бабановду саясаттан четтетүүнү көздөгөн. Эски иштер, билесиңер өзүңөр, Сооронбай Жээнбековдун учурунда саясий козголгон иштер. Кудай буйруса мен ойлойм, эми болсо бардыгы мыйзамдуу түрдө чечилет деп туруп. Себеп дегенде бардык козголгон иштер алар болсо саясий болгон. Эми Кыргызстаныбызда Кудай кааласа эртең жакшылап шайлоо өтсө, бардык ордуна келет деп ишенем. Себеби канча болбосун, канча убакыт өтпөсүн, акыйкат сөзсүз түрдө жеңет. Бүгүн жымжырттык күнү. Эртең Кыргызстандын тарыхында бурулуш жасалчу күн болгон турат. Шайлоого бир күн калганда үгүт иштери токтотулат. Анткени жарандар өз алдынча акыл калчап, талапкерлердин программаларына талдоо жасап, кимге добуш берүүнү ойлонушу керек. Эртең мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо менен кошо референдум өткөн турат. Кыргызстандыктар мамлекет жетекчисин тандоо менен бирге бийликке жаңы келген адам кайсы башкаруу формасы менен иштерин аныктап берет. Президенттикке 17 талапкер атсалышууда. Үгүт кампаниясы 25 күнгө созулду. Бул жолку өнөктүктү өтө кызуу өттү деп деле айтууга болбойт. Анткени талапкерлердин көбүнүн пассивдүүлүгү байкалды. Эл кыдыргандары да аз болду. Кандидаттар ортосунда бир аз болгон компроматтар согушун эске албаганда, шайлоо өнөктүгү маалында буга чейинкилерге салыштырмалуу эсте каларлык эч нерсе деле болгон жок. Бул жолу шайлоочулардын саны 3,563,574. Алардын 50 миңге чукулу чет өлкөлөрдө добуш беришет. Ал эми айрымдар үчүн шайлоо бүгүн эле башталды. Ден соолугуна же башка шарттарга байланыштуу эртең добуш бере албагандар 7 январга чейин аймактык шайлоо комиссиясына кайрылышкан. Алар үчүн бүгүн көчмө шайлоо уюштурулуп, ооруп жаткандар, кар-картаңдар, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер мөөнөтүнөн мурда добуш беришти. Өлкө боюнча алардын саны 21,630. 4 миңге чукулу Бишкек шаарынын тургундары. Эрте башталган шайлоонун жүрүшү тууралуу кийинки материалда. С двух сторон делаем, да? Да, с двух сторон, да. Контрольные листы. Все, добрый путь, ребят. Үкөкчөлөр жарандардын бюллетендерин кабыл алууга даяр. Каттоо кызматынын, райондук администрация, кварталдык комитет жана аймактык шайлоо комиссиясы мүчөлөрүнөн турган топтун катышуусунда ачылбагыдай кылып бекитилди. Бул жолку шайлоо башкаларынан өзгөчөлөнүп өткөрүлүп жатат.
Жарандар болочок президентти тандоо менен бирге мындан ары Кыргызстан кандай башкаруу системасында жашаарын аныктаганы жатышат. Ошого жараша 2 бөлөк бюллетень даярдалып, ага жараша 2 башка урнага салышат. Бардыгы даяр. Эми тизме боюнча кайрылган жарандардын добушун чогултуш керек. Кабаттуу үйлөрдү аралап отуруп, шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Людмила апанын үйүнө да жетип келишти. 73 жаштагы Людмила Шестакова ден соолугуна байланыштуу батиринен алыс чыга албайт экен. 2 дөңгөлөктүү таяк менен үй ичинде араң жүрөт. Башкалар сыяктуу өлкөнүн мындан аркы өнүгүшү болочоктогу өлкө башчысынан көз каранды экенин жакшы түшүнөт. Шайлоо тилкесине бара албаса да жарандык милдетин өтөө үчүн бир нече күн мурда өзү добуш бере турган участканын башчысына кайрылган. С Новым годом вас! Өмүр бою саламаттыкты сактоо тармагында иштеп, Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз медициналык академиясында узак убакыт проректор, 10 жылдай ректорлук кызматты аркалаган Арстанбек Мурзалиев да татыктуу талапкерин тандоо үчүн эрте добуш берүүгө кайрылгандардын бири. Буга чейин каттоосуна ылайык өзү жашаган аймактагы шайлоо тилкесине барып добушун берип келген. Карылыкка байланыштуу бул жолу ал жака жете алчудай эмес. Мындан улам татыктууну үйдөн тандоону чечкен. Карыя 90-нын кырына келип калса да өлкөдөгү акыркы окуялардан маалым. Эртеңкисине дагы кайдыгер эмес. Кайсы гана добуш берүү өнөктүгү болбосун катышууга аракет жасайт. Во-первых, великий возраст. И анан кийин тиги слабость острахандар. Поясничный. Анан баш кыйын болуп атат. 82 жаштагы Людмила Аванесова борбордо жашаганына 60 жылдан ашты. Кыргызстандын учурдагы абалы апаны да кабаттырлантат. Ошол эле учурда жаркын келечектен дагы үмүтү чоң. Ал тандаган талапкери жаңыча ойлонгон. Жаңы көз караш менен өлкөнү өнүктүрө аларына көз жетет. Наши надежды. Биздин тилегенибиз мындан ары революция болбосун, өлкөбүз бай мамлекеттердин катарына кошулсун. Карыларга, бизге окшоп ооруп жаткандарга көбүрөөк көңүл буруп колдоо көрсөтсө, жок дегенде аз да болсо пенсияны көтөрсө. Чынында азыр көп үй бүлөлөр жардамга муктаж, жумушсуздар көп. Башкача айтканда бара-бара кыйналып жашагандар жашоосу жакшырып бара жатканын сезиши керек. Президенттик бөлүнүтүнөн мурда шайлоо жана референдумга катышууну каалаган жарандар буга чейинки берген аздарынын негизинде бүгүн добуштарын өз үйлөрүнөн берип жатышат. Кайрылгандардын басымдуу бөлүгү ден соолугуна байланыштуу шайлоо участогуна келе алышпайт экен. Номер 1103 шайлоо тилкесине 1269 шайлоочу катталган. Анын 6 үйдөн тандоо жасаарын билдирип шайлоо комиссиясына кайрылган. Алардын добуштары бардык санитардык эрежелерди сактоо менен чогултулду. Мурда референдум өзүнчө болуп жүргөн, президент шайлоолор жогорку кеңешке өзүнчө болгон, а бүгүн эртең ушул эки шайлоо болуп да эми. Шайлоо тынч өтсүн дейм, заманыбыз оңолсун дейм, жарандар келип көбүрөөк келип ар ким өз позициясын көрсөтүп келсе жакшы болот эле. Белгилей кетсек, өлкө боюнча шартына байланыштуу 21630 жаран күн мурунтан шайлоого катышып жатышат. Анын 4,5 миңден ашыгы Ош шаарына, 4000ге чукулу Бишкек шаарына туура келет. Ал эми калган 3,541,944 жаран эртең добуш беришет. Шайлоо участоктору саат 8-де ачылып, 20:00-дө жабылат. Жалпы шайлоочулардын 30% добуш берсе, референдум өттү деп эсептелинет. Ал эми шайлоого катышкандардын 50%дан ашык колдоосуна ээ болгон талапкер жеңди деп таанылат. Дүйшөн Шаршембеков, Акзат Түлеев, МТС. Ошентип, эгемен Кыргызстандын тарыхында 10-чу жолу президенттик шайлоо өткөнү турат. Эгер саясий өнөктүк таза, калыс жана бир тур менен өтсө, 11 январда 6 ажонун бийликке келишине жол ачылат. Өлкөдө биринчи президентти 1990 жылы Жогорку Советтин депутаттары шайлашкан. Анда мамлекетти башкара турган киши табылбай, окумуштуу Аскар Акаевди Москвада жүргөн жеринен таап келип, такка отургузушкан. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин саясий шартка байланыштуу президент эл тарабынан шайланышы керек болгондуктан 1991 жылы 12 октябрда көз карандысыз өлкөдө биринчи жолу президенттик шайлоо өтөт. Бийликтин дамын сезген соң Акаев кызматынан кеткиси келбей, улам-улам ыплас жолдор менен референдум жана шайлоо өткөрүп отуруп, 15 жыл өлкөнү башкарды. Акыры андан тажаган эл таш менен кубалап кетирип, мындай окуя кийин дагы 2 жолу кайталанды.
Анткени шайлоолор таза өткөн эмес. Башында негизги атаандаштарын жарыштан четтетүү аракеттери, мисалы мамлекеттик тил сынагын киргизүү, кол чогултуу сыяктуу эрежелер киргизилип, андан кийин бюллетендерди УККК массалык түрдө салып жиберүү, элди шайлоо участкаларына ташуу ыкмалары колдонулган. Андан кийин акча башкы ролду ойноп, добуш сатып алуу бизнеске айланып кетти. Бийлик административдик ресурс колдонуу менен өз талапкерин сүрөгөн учурлар дагы басымдуулук кылат. Алыс кетпей эле 2017 жылкы президенттик шайлоону алалы. Кыргызстандыктардын 3% гана колдогон кандидат чагылгандай тездикте элдин көбү жактырган делген талапкерге айланып калды. Бирок кыргыз эли мындай адилетсиздикке чыдабайт. Шайлоочулардын тандоосун уурдап, арам жол менен бийликке келгендердин аягы кандай бүткөнүн акыркы окуялар көрсөтпөдүбү? Эртең өлкөдө 5-чи жолу мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өткөнү турат. Азыр бийликте тургандар шайлоо таза өтөт, административдик ресурс колдонулбайт, добуш сатып алууга жол берилбейт, биринчи жолу эл эч кандай басымы жок тандаган адам президент болот деп ишендирип жатышат. Эгер бул айтылгандардын баары аткарылса, Кыргызстандын тарыхында жаңы барак ачылат. 3 жолу элдик толкундоого алып келген шайлоолор тууралуу кийинки материалда. Накаленная атмосфера чувствовалась с первых же минут заседания. Мен Аскар Атаев Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына киришип жатып,
Президенттик шайлоо жана референдумга карата милиция менен чекисттер күчөтүлгөн режимде иш алып барышууда. Тартип сакчыларынын саны эле 11 миңден ашат. 5-6 октябрдагы окуялардан кийин бул жолку шайлоонун эртеси дагы нааразычылык акциялары уюштурулуп, башаламандык болуп кетпейби деген тынчсыздануулар жок эмес. Анын үстүнө декабрь айында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдөгү туруктуулукту бузууну каалаган күчтөр бар экенин, аларга айрым талапкерлер кошулуп жатканын ачыктаган. Атайын кызматтын башчысы Кыргызстандагы абалды курчутууну көздөгөндөрдүн аракетин таш кабат деп эскерткен. Ички иштер министрлиги башаламандыктардын алдын алуу үчүн бардык чаралар көрүлүп жатканын билдирди. Бирок тартип сакчылары митингге чыккан элге карата күч колдонулбаарын кошумчалады. Эң башкысы шайлоо калыс, таза өтүп, жеңилген тарап аны таанып, элди көчөгө чыгаруудан алыс болсо. Антпесе мындай абалды ар кандай сырткы күчтөр, террористтик топтор колдонуп кетүү коркунучу жогору. Эсиңерде болсо, 2010 жылы апрель окуясынан кийин Кыргызстанда түрдүү экстремисттик террористтик топтор баш көтөрүүгө аракет кылышкан. Ошол жылы ноябрда апрель соту өтүп жаткан спорт ордосунун жанында теракт жасалган. Андан 20 күн өтпөй, Бишкек милициясынын имаратынын жанына жарылуучу заттар толтурулган унааны калтырып кетишкен. Ал эми январь айында ошол эле Жайшул Махти террористтик тобунун колунан 3 милиция кызматкери ажал тапкан. Ал каргашалуу окуяга быйыл 10 жыл болду. 2011 жылы 4 январда Борбор калаада иш үстүндө жүргөн тартип сакчылары экстремист деп шектелген жарандардын документтерин текшерүү учурунда Октябрь райондук милициясынын кызматкерлери 31 жаштагы Самат Жээнбеков, 38 жаштагы Алмазбек Сулайманов жана 46 жаштагы Пиридинбай Исмановго карата ок атылып курман болушкан. Террорчуларды кармоо операциясы бир нече саатка созулуп, анын жүрүшүндө УКМКнын Альфа бөлүгүнүн кызматкери Жеңиш Бабараимов жаракат алып каза тапкан. Кызматтык милдеттерин аткарып жүрүп курман болгон азаматтарды азыр жакындары эскерип, аталарынын эрдигин балдарына айтып берип турушат. 10 жыл мурда элдин үшүн алган окуя, террорчуларды жок кылгандардын эскерүүсү, жакындарын жоготкондордун күйүтү кийинки материалда. Алтынгүл Абасканова таң эрте туруп түндө жууруп койгон камырын жаюуда. Боорсок бышырып үйдөн жыт чыгарышы керек. 10 жыл мурда жолдошу террорчулардын колунан каза болгон. Милициянын лейтенанты Алмазбек Сулайманов 4 январда үйдөн ак кызматын өтөгөнү чыгып, кечинде муздак сөөгү кайткан. Жылда эскеребиз. Өлгөн күнү. Быйыл 10 жыл болду. Күйөөм жок болгон. Арадан көп жыл өтсө дагы Алтынгүл жолдошунун каза болгонуна ишене албай келет. Көкүрөктөгү бук, сагыныч дайыма жандап жүрөт. Эртең менен 8-де жумушка кеткен. Ошойдон жумуштан келген жок үйгө. Ошойдон көрбөй калдым да. Түштө бир жолу чалып сүйлөшкөнбүз. Келип тамак жеп кет десем, кечинде келем деп койгон. Мен болсо аны утур маяк берип күтүп аткам да 12-де, түнкү 12-де. Анан үйдүн эшиктин алдына терезеден карасам, элдер чогулуп калыптыр да, аябай көп эл. Кандай деле билген эмесмин, мен күйөөм өлүп чогулуп аткандарыначы. Көрсө уже өлүп, ошо 12-де мага угуз албай жатышыптыр да. 11 жыл бирге түтүн булатып, 3 эркек уулду чогуу өстүрүп жатышкан. Эс тартып калган 2 баласы атасынан айрылганын укканда эс үчүн жоготушуп, атам жок жашабайм деп боздошкон. Кичүүсү эми гана төрөлүп, 4 айлык кезинде таянар тоосун көрбөй, мээримин сезбей калган. Анафилактический шок болуп, көп жолу скорый чакырдым да. Ошо папам жок жашабайм деп балдар ыйлашат. Ошо башыбыздан көп эле нерсе өтүп кетти да. Жашоо өтө береткен, бирок деген атасы жок, чоңоюшту да. Эң өкүнүчтүүсү кичинекей балам деле
Папам кайда деп кийин сурады да. Папам эмнеге балдардын папасы бар, меники жок деп ушундай. Балдарга түшүндүрүш өтө эле кыйын экен да. Балдарга атаң өлдү деп айтыш да кыйын экен негизи. Эстеликке түшкөн акыркы сүрөт. Каргашалуу окуя болордон 1-2 күн мурда ойдо жок жерден эле балдарын алып, жубайына уулдарым мени эстеп жүрсүн, сүрөткө түшүп коелу деп милициянын формасын кийип алып фотосалонго алып барган. Көрсө ошондо эле өлөрүн сезгенби, ата-энесинкине барып учурашып, балдарына демейдегиден башкача мээримин төгүп, экинчи көрүшпөчүдөй болуп калган дейт жубайы. Өзү айтчу деле да, мен бычактын изинде жүрөм десе мен мындай кырсык болуп кетерин такыр ойлогон эмесмин да. Чын эле ошондой экенин билген эмесмин. Өзүм башыман өткөндөн кийин барып түшүндүм да эмнени айтып атканынчы. Бул эрдик медалы Алмазбек Сулаймановдун төшүнө тагылбай кутучага салынып берилди. Өлгөндөн кийин тапшырылган мамлекеттик сыйлык Алтынгүл эже үчүн күйөөсүнүн эрдигин элестетип, ичтеги күйүттү аз да болсо жооткотуп турат. Ошо күйөөмдүн эң чоң наградасы ушул эрдиги. Бирок мен үчүн герой. Пенсияга чыкканда эс алам дей берчү эле, ошо пенсияга 3 жыл жетпей калды да. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Эрезеге жетип, атасына Куран окуп жаткан Алмазбек Сулаймановдун балдары бул күндү эскерүү менен өткөрүшөт. Ата баланын ортосундагы бактылуу күндөр аз гана болсо дагы уулдарына айткан кеп кеңеш, акыл насааттары күнү бүгүнкүдөй балдарынын эсинде. Көбүнчө инимди мындай кичине жалко да, так как мен го кичине атам көрүп кеттим, мен мындай балалыгым жакшы болду да. Аты иним мен садиктен алып барып атканда мисалы башка ата-энелери, аталары балдарын алып кетет го, балдарын алып кетип мен иним мындай жалдырап карап калчу да, эмнеге мен атам жок депчи. Ал убакта мен аны көрүп, мен боорум ооруп, мындай чөнтөктү 20-10 сом бар болсо деле сразу магазинге чыгып калып, конфет печеньелер алып берип кичине көңүлүн калтырбайм деп. Ата жолун жолдоп, коомдогу тартипти сактоого Эдил 9-классында эле кирише баштаган. Кыз зордуктоого аракет кылган педофилди кармоодо эрдик көргөзүп, Ички иштер министрлигинин ардак баракчасына да татыган. Бул окуя ага шык берип, милиция болууну кыялдана баштайт. Кички кезимде андай ката болчу, военный, там, МВД, ГКМБ дегендейчи. Бирок чоңойгон сайын кой дедим да, андай кичине андай жумушка кирбей эле тынч эле мен жашоом эле жашайм. Мамам деле дайыма айтып жүргөн да, кирбей эле койчу деп, мына атаң каза болуп калды, жумуш оңой эмес деп. Эдил 18 жашта, анын улуу байкеси 20-га, иниси 10-го чыкты. Үйдө атанын ордун толтуруп, апасына караан болгондор мына ушулар. Жолдошунун мүрзөсүнө келип, ал жаткан жайды көрүп, Алтынгүл эженин деми сууп, жан дүйнөсү эс ала түшөт. Көптөн бери токтогон көкүрөктөгү букту ыйлап чыгарат. Тоонун жанында койдурам деп ушу жака алып келип койдурду да. Негизи бизде Арашанда өзүнчө да күмбөз бар да. Жок, мен ушу балам тоонун арасында жатсын деп. Алмазбек Сулаймановдун сөөгүн атасы тоонун арасына койдурган. Милиция кызматкеринин өлүмү бүт үй бүлөгө күйүт алып келип, иниси агасынын кайтыш болгонуна кайгырып жатып каза тапкан. Көп өтпөй эки уулунун артынан ата-энеси бир күндө жан беришкен. 2011-жыл 5 январ Бишкектин четиндеги 5 күнгөй айылында Ички иштер министрлигинин тартип сакчылары менен УКМКнын кызматкерлери койчунун үйүн курчоого алып чабуул жасашат. Анткени террорчулар деп шектелген топ ушул жакта жүрөт деген маалымат түшөт. Атайын операциянын жыйынтыгында кылмышкерлердин экөө каза болуп, бирөө көзү жарадар абалында колго түшөт. Бир альфа кызматкери да жан берет.
Жогоруда айтылган каргашалуу окуя Орто Сай базарынын жанында жайгашкан мына бул 16 кабат үйдө болгон. Кылмышкерлер бул жака ошол күнү 4 январда таң эрте келишкен экен. Ал эми өмүрүн берген тартип сакчылары бул жайда террористтер бар экенин билишкен дагы эмес. Советбек Исламов, Азим Султанкулов жана Эдил Абдрахманов. Мына ушул 3 кылмышкер Алмазбек Сулайманов жана анын дагы 2 кесиптешинин өмүрүн алышкан. Үрөй учурган окуя 4 январда Бишкектин 8-Кичи районунда болгон. Бул аймак Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын карамагында болчу. Алмазбек Сулаймановдон башка Самат Жээнбеков, Перидинбай Исманов жана Мурат Асанбеков күндөгүдөй эле өздөрүнө тиешелүү тилкесин текшерип жүрүшкөн. Кечки саат 6:30 биздин өзүнүн дежуркадан маалымат түштү, квартирный кража, үй уурулук депчи. Ошо 16 этажканын жанында 14 үйдүн бир квартирасында. Анан ал жака мен бардым өзүм. Анткени дежурка мага берди да вызовто бар деп. Мен барып обслуживать этип, карап, түшүнүк кат чогултуп, опергруппаны чакырып, следственный оперативный группаны Переденбайкеге чалдык да. Дагы ошол үйдө ранее судим мурун соттолгон адамдар барбы, ошолордон түшүнүк кат чогултуш керек да. Аны Переденбайкеге чалдым, Переденбайке келди. Теги Алмаз байке менен Самат байке менен. Алмаз байке айтып калды: "Мурат, сен кете бер, биз по ЖК Пудовкина обход кылып, анан опоркага өтөбүз" деди да. Мен алар деле айткан жок, ушул 16 этажкага барабыз депчи. Анан хорошо деп мен машинама отурдум дагы, аралык иштеген жерибиз 3 эле мүнөт. Машинага отуруп барган мезгилде ошо Самат байке мага чалып калды да. Телефонумачы чалып калды, "Мурат, жардам бер" депчи. Ошондо жаңы жылдан кийин министрдин буйругу менен милициялардын тапанчасын алып коюшкан. Куралсыз тартип сакчылары ошол мезгилде мейменкана болуп иштетилген 16 кабат үйгө жарандардын өздүгүн тактаганы кирип барышкан. Биринчи кабаттан бир батирдеги үйдү текшерип, анын маңдайындагы батирге баш багышат. Ал эми террористтер бизди кармаганы келген экен деп, экөө балконго жашынып, бирөө эшикти ачат. Кийин колго түшкөн Эдил Абдрахмановдун айтуусунда эшикти өзү ачкан. Перидинбай Исманов бөлмөдөн автоматтын кындагын көрүп калып, ичкери кирип кетет. Ошондо ок атышуу башталып, жашынып жаткан 2 кылмышкер чыга келип, милициянын кызматкерлерин ата башташат. Каршылык көргөзүүгө тапанчасы жок тартип сакчыларына 7-8ден ок тиет. Кылмышкерлер изин суутуп дароо качып кетишет. Алгач Токмок шаарына барышып, анан 5 күнгөйдөгү малчынын үйүнө жашынып жатып алышкан. Алардын жанында 3 бататуучу мылтык жана жардыруучу каражаттар дагы болгон. Ошондо автоматтын үндөрүн мен уктум да. Сразу бардым 16 этажканын жанына. Барсам эле элдер чогулуп калыптыр. Аябай ызычуу, эмне болду? Мыякта автоматтын үндөрү чыкты деп. Анан биз ошо 1-чи этажда эле. Мен барганда эле барсам, коридор бул эчтеке көрмөдү. Көрсө, паровой отопление жарылган экен да, автоматтын огу тийген экен паровой отопление. Суу ботинканын эмесинен жарымына чейин суу агып атат. Анан мен барып эле эшикти түртсөм эле, ошо милициянын жанагы мына кызыл сызыгы бар го, кызыл сызыгы. Ошол көрүндү да, жерде жаткан. Аны ачсак эле уже Самат байке жаткан экен, Алмаз байке жаткан экен. Биз Перидин байкени ойлодук, бул качып ошо өйдөгө чыгып кетсе керек деп. Көрсө, аткан жерде 2 комната, спальня, зал. Перидин байке ошо спальняна кирип кеткен экен да. Спальнядан андан кийин бир 10-15 мүнөттөн кийин уже спальнядан Перидин байкенин таптык да ошонун жаткан жеринен. Ошол учурдагы министрдин айтымында бул кылмышкерлер тартип сакчыларын өлтүрөөрдөн алдында 2010 жылдын 25 декабрында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын алдында унаага бомба коюп кетишкен. Алдыда дагы калаада 2 чоң соода борбордо жардыруу уюштурушмак. Өз өмүрүн берип, өзгөлөрдү кырсыктан сактап калган Перидинбай Исмановдун үй бүлөсү үчүн да 4 январ аза күтүү менен башталат. Маркумдун жубайы Айымсат Абдрахманова жолдошу менен бирге кызмат кылгандарды чакырып, күйөөсүнө Куран багыштайт.
Ошо мына быйыл ошол досторубуздун каза болгонуна 10 жыл болгон экен. Ар жылы сайын келип, 4-ноябрда келип, 4-январда келип, ошо досторубуз менен, аяштарыбыз менен келип, ошо досубузду эскерип, жыл сайын Куран окуп кетип турабыз. Ок өзү мен жолдошум менен колдорго кирип, аны ок чыгып туруп турбага тийген, турба жарылган, ысык суу чыккан, буу болуп, мен жолдошумду келип карасалар, баягы ысык суудун бууга таппай калышыптыр. 5-этажда инострандар жашачу экен, инострандарга чыгып паспортторун текшерип жүрөбү деп бирөө чыгыптыр. Бир эмечи коллегалары чыкса аякта эч ким жок экен. Кайра түшүп, кайра кирип баягы ысык суудун бууга дагы эптеп кирселер, спальныйда жатыптыр менин жолдошумчу. Көтөрүп чыксалар гырылдап, ошондо жаны бар экен. Скорыйге шундай салганда жан бериптир менин жолдошум, бирок сүйлөй албаптыр. Күндө ушинтип машыгып, өзүлөрүн физикалык жактан даярдап жүргөн Атайын багыттагы опер кызматкерлери да 10 жыл мурда 5 күнгөйдө террорчуларды кармоодо катышкан. Чүй областы боюнча Атайын багыттагы полкунун тез чара көрүүчү отряддын опер кызматкери, милициянын майору Нурлан Байзаков ал күндү мындайча эскерет. Ошондо участковыйларды 7-чи микрорайондо атты дегенде полный группа биздин группаны план перехват болду. Ошол күндөрү бир жума биз эс алган жокпуз. Алар деген бир сарайга кирип кетиптир. Ошо сарайга кирип, аларда деген үчөө болчу. Сарайга кирип бирге сопротивление кыла баштады, ата баштады уже. Биз уже оцепление пол круговой алдык. И команда менен чыгырсак болбой койду, сдавать эткенсек болбой койду. Пришлось уже ликвидировать на уничтожение. Аттык, ошол жака үйгө жакындадык, группа менен группироваться кирип өзүбүздүн тактикабыз бар, тактика менен по бою ближнем дистанции тактика менен кирип бардык. Жардырдык, биринчи граната ыргыттык, жарылды. Жарылган күндө анда да бирөөсү дивандын астына жатып алып, ок атып атат да. Пришлось киришти уже ликвидировать этишке болду уже. Ошол жанагы дивандын астына жатып алган бала Эркин Эдил деген бала, ал ошо дивандын астына жатып алыптыр. Жатканда граната дивандын үстүнө түшүп калат. Жарылат, осколкасы тиіп қалған көзіне. Ал түйіп қалған, ал дагы эле азыр бияқта отурат ал. Нурлан Байзаков өзү карате боюнча спорт чебери, кара курдун ээси. Адам өмүрүнө коркунуч жаратып турган бул кызматта чыйрак, күчтүү болушун керек. Кичинекей мүчүлүштүк кетирсе, өмүрү менен кош айтышат. Ошондуктан өзүнүн отряды менен ар күнү 3-4 саат машыгуу залынан чыгышпайт. Заложники биз деген должны живым задержать и ликвидировать преступника. Ал кезде дагы одновременно биз преступникти түрүү кармаганга аракеттенебиз да, түрүү кармаганга. Эч кимге жарадары тийбеш үчүнчү. Анан айла жок экен, баягы өзүңө поражение кылганда атканга туура келип калат экен да. Биз деле спецназ болуп барып өлтүрүп жайлаганда эмес, биздин принцип, биз аны кармашыбыз керек. Бычактын мизинде ажалга тике карап иштеген тартип сакчылары өз өмүрүнөн мурда барымтада калган адамды сактап калууга аракет кылышат. Колдон келишинче кылмышкерлерди тирүүлөй кармашат. Ошо үйгө кандай кетип, үйдөн кандай чыкса кайра кетиш, үйгө аман эсен келгенге тиленип, бата кылып жүрөбүз ар дайым. Бир 1999 жылдан бери 174 кызматкер иш учурунда өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылам деп жатып жан беришкен. 2019 жылдан 20 жылга чейин 1 жыл аралыгында эле 341 милиция кызматкери оор жаракат алган. Мына ушул учурдун баатырлары кыргызстандыктардын тынч жашашын камсыз кылууда өмүрүн аяшпайт. Биздин өздүк курам Кыргызстаныбызга ар кандай коркунуч келип тууп калса, ошону так аткаранга жана өз убагында аткарууга ар дайым даярбыз. Тынчтыкбек Кенжебек уулу, Жанарбек Токтурбек уулу, МТС Жумалов.
Сиздер жумалык берүүсүн көрдүңүздөр. Эртең НТС телеканалынын жаңылыктар кызматы шайлоолордун жүрүшү тууралуу байма-бай маалымат берип турат. Биз менен болуңуздар. Эртең эфирден көрүшкөнчө.